Саламатсыздарбы? 1-май округу Сурабалдиева. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, ишемби күнү Мурас Ордодо болгон трагедияны уктуңуздар. Ошондо элдин кайрылуусун именно палатадан айтып кой деп сурангандыктан мен шайлоочуларым биринчиден ата энелерине көңүл айтам. Бул мигранттардын эки бир тууган чөгүп кетти. Ошол табигый эмес, бул деген искусственный көлмөлөр. Анан эң өкүнүчтүүсү ошактан деген айыл башчылар колдон келгенин кылып аттыр, акиматтар жасап аттыр. Бирок ошол көлмөлөрдүн ээлерин чакырылта албай, көлмөлөрдүн ээлери деген же качып жүрүшөбү, же мамлекетте тоготпой жүрүшөбү. Башка учурларда чагы эле мен ойлойм укук органдары реакция кылыш керек болчу. Мен ушу именно УКМКга кайрылат элем, анан башкы прокуратурада кайрылам да. Таап, ошакта эл менен жолугуп, сот өткөрүп, элдин баары менен макулдашып, ушунун бир жыйынтыгын чыгарыш керек да. Ортодо деген сөздөр бөлүнүп кетип атат да. Бирөө экология деп атат, бирөө балыктардын сапаты жөнүндө сөз болду. Аякта Элвир Жыралбековна балыктардын сапатын текшерсек, экспортко кандай балыктар чыгып аткан, сиз да карап көрбөйсүздөр деген кайрылуулар болуп атат. Мен ошактан элден биринчиден комиссия түзүлгөнүн элдин баары билет, бирок комиссияда деген чогулуштар болгондо элдин көпчүлүгү чакырылбаптыр. Ошондуктан ары кандай ой пикирлер мындай негативдүү, анан мамлекет тарабынан эмне кылынып жатат, өкмөт эмне кылып атат деген суроолор көп болду да. Бул биринчиси. Экинчиси, урматтуу Алмаз Ахунжанович, Минэнерго бияка келгенде айтты эле, эгер веерное отключение болсо, биз майнинг компанияларынын иштерин карайбыз деп. Приоритет ошондо биздин мамлекетте эмнеде? Үйдө жылуулук болсунбу, электричество болсунбу, же майнинг компаниялар иштесинби? Ошону бир караштырып, анан мындай элибизди ойлойлу да деген эки ушул сунушту бүгүн сизге кайрылат элем да. Рахмат.